Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Алтынбек Улуу Нурдин YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бул чыгарылышта адаттагыдай эле 30 жылдан бери тонолуп келген Сары Шелек коругундагы миллиондор тууралуу сөз болот. Бул чыгарылышта УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке, ошондой эле урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке чукул кайрылуу. Айылымдагы тонолгон миллиондор маселесин көтөрүп жүргөнүмө 3-4 жыл болду. Бирок тилекке каршы 3-4 жылдан бери мамлекет тарабынан Сары Шелек коругундагы тонолгон миллиондорго көңүл бурулбай келет. Кече жакында мага жогору жактан бирөө чалып, Нурдин деген сенби? Сен Сары Шелек коругунан жер сураган турбайсыңбы? Алар сага жер берүү мыйзамсыз болбойт деген үчүн сен аларды каралап гана жүрөт турбайсыңбы? Ал жакта коррупциялык иштер жок турбайбы? Азыр наоборот жакшы турбайбы деп айтты. Мен Алтынбек Улуу Нурдин, жашым 26-да. Мен жер сураганым анык. Мен аны тандайм. Азыр дагы миграциядамын, Москвада. Москвадан барганда жай айында 1-2 боз үй тигейин, жакшы көчөттөрдү отургузайын, конок тозоюн, жөн эле тоспой мамлекетке налог төгөйүн деп сураганым анык. Мен аны танбайм. Мен бирок жер сурап атканда талап койгон эмесмин. Мага жер бергиле, мен силердин коррупциялык иштериңерди мамлекетке эч кимге айтпайм. Мага жер берип коюп, силер коррупциялык иштериңерди улантып бергиле деген талап койгон эмесмин. Мага гектарлап жерлерди берсе дагы, мен айылымдагы Сары Шелек коругундагы тонолгон миллиондорду Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Кыдыршаевичке жеткирүү аракетин токтотмок эмесмин. Азыр дагы токтотпойм. Себеби мамлекетибизде 1 сом дагы жеп жутарлардын чөнтөгүнө түшпөйт. Мамлекетибиз өнүгүп өсөт. Жеп жутарларды көрсөңөр, элдер мага жардам бергиле деген президенттин сөзүнөн кийин, анан мен атам үй бүлөбүз менен кеңири отуруп кеңешип, мына ушул миллиондорду жогору жакка жеткизейли, айылыбыз өнүп өсүп кетмек экен деп анан биз аракет кылып баштаганбыз. Аерде эч кандай анан жер бербей, анан каралап деген тема болбош керек. Анда бизге жер берип, анан калган миллиондорун жеп жүрө бериш керекпи, кандай? Түшүнбөдүм мен. Бизге жер бербей койгон үчүн алар мамлекетти тоноп келип атыптырбы, кандай? 30 жылдан бери 5 миллион жылына 10 миллион деген каражаттарды тоноп келген. Мен алардын баардыгын далилдеп берем. Бир, Сары Шелек коругуна келген ар бир адам 100 сомдон төлөп өтөт. Ал каражат жылына 5 миллионду чапчыйт. Аны биз, мына мен жана Аркыт айылынын 5 тургуну 4 айдын ичинде далилдеп бергенбиз. 5 миллион 100 миң каражат. Бул бир. Экинчи, Сары Шелек коругунда эгер менен жетекчилердин бизнесине айланган катер жана тапчан очоктор. Ал жерден миллион акчалар чогулат. Бирок ал мамлекетке 1 тыйын же Сары Шелек коругуна 1 тыйын пайдасы жок. Пайдасы эгер менен жетекчинин чөнтөгүнө. Ал жерден катерден, очоктон, дача, көл болуп 2 бөлүнөт. 2-3 миллион каражат жылына чогулат. Далилдеп бери десеңер, ал жерди дагы далилдеп бергенге күчүм жетет, көзүм жетет. Бирок ал каражаттар эч жерде катталбайт.
же бир жерге жазылбайт. Болгону барган адамдын, кыргыздардын, эс алуучулардын кең пейилдигинен пайдаланып, сен буга мынча сом бересиң дейт. Ал берет, болду. Ал эз алганына сүйүнүп кетет, бул акча алганына сүйүнүп чөнтөккө салат, бүттү. 30 жылдан бери Сары Челек коругунун аймагында жашаган Аркыт айылынын тургундарынан отун алган үчүн акчаларды жыйнап келген. Жаңак терген үчүн жаңактарды жыйнап келген. Ал эми 30 жылдан бери Сары Челек коругунун өзүнүн жылкылары болгон. Алардын жылкылары эч туубайт. 30 жыл мурун канча баш болсо, азырда дал ошончо баш. Бирок ошол коруктун жылкыларын караган, коруктун майлуу сүттүү жерлеринде жүргөндөрдүн жылкылары үйүр-үйүр. 30 жылдан бери Сары Челек коругунун бал челектери бар. Ар биринен 6 килограммдан балдарды элдерге берип койгонда, кайра элдерден жыйнап алат. Жылына азел болобу, болбойбу? Азел болбой калды десе акчасын алат. Соттошуп отуруп алат, аны жыйнайт. 2 тонна, 3 тонна бал, горный мед. Ал каражаттар эч жерде жок. Була ушундай нерселерге көңүл бурулуш керек да, туугандар. Туурабы? Мамлекет тарабынан бир көңүл бурулуш керек. 4 жылдан бери мен министрликке чейин барам. Кел сүйлөшөбүз дейт. Барам, далилдеп бер дейт. Далилдеп берем, тартам видеого. Журналист болоюн деп калдым 4 жылдан бери. Бирок ана мына тиги бу деп жүрүп жыйынтык жок. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, президентибиз Садыр Нуркожоевич, Кудай жалгап кокузунан ушул видео силерге жетип кала турган болсо, Сары Челек коругуна көңүл буруп коюңарды суранам. Азыркы учурда как раз сезон башталды. Барган эс алуучуларга шарт жок. Ушундай миллиондорду алат, бирок кенен эс алып отуруп кетейин деген шарт жок. 30 жылдан бери миллиондорун алган, жакшынакай стол отургучтарды жасап койбогон, бирок элдердин миллиондорун жеп келген. Көңүл буруп койгула, сураныч. Видеонун автору Алтынбек уулу Нурдин, Москвадан салам.